Akşamda para alamam. Kitapxonani. Başçısı. Qancha yıl oldu senizga? 43. 43 yıl. 43 yıldan beri direktorsiz. Mınava. Балдар береке уақытта бөліп тұрып ормон іштейді. Мамандар айтсын, директор болып шықты раматлық. Қандайсыңар? Сен тұрасыңар? Қайсы мектепте оқысыңар? Бегиев. Бегиев не? Рақұлжа атағы Тағошуға қалып тұр деп, 2-ші томдың 206-ші бетінде. Сағынбай. Барғандай малыматтарды интернеттен бекес пайдаланып кетіші. Қалаған Соттығы көңіл бұршылық керек та, себебі азыр Рақұлжаның инфраструктурын киргизип, мисалы айымдардын программалары аябай көп, бир нече азыр сонда кеше мендет көпсіз жүрген жайдан болған жоқ, бардым Азыр көлүп депутат коллегаларым жакшы экен деген сөздөрүн угуп, мен да көңүлүм көтөрүлүп калды. Ушинтип иштей бериңиздер. Сиздердин менетиңиздер, Qanday bo'lib kollega? Наоборот, аябай сонунду айткан. Sarı maynandabı? Hemen mandabı. Ел жакман, Бүгінгі көшме жиынға Қырғыз Республикасының Жоғарғы Кеңесінің Имандылығы парламенттік фракция лидері Қадырбеков Нұржигит Қадырбекович жөө жүргүнчү ташуу 103,2%га аткарылды. 23 жактырылып 3 долбоор бүткөрүлдү. Ал эми Каракулжа районунун өнүктүрүү фондусунан 22 миллион 912 миң сомдук 20 долбоор кабыл алынган. Анын ичинен 9 миллион 510 миң сомдук иштер бүткөрүлгөн. Ошондой эле 23 Мекендештерин, жерлештерин, Кудайга шүгүр аманчылыкта, тынчтыкта көрүшүп атабыз. Атартып, жолго артып, тилегин ниетин ушул ой түшүп бүт фракция мүчөлөрү менен Каракулжа жергесине келсек, жердеги бир маселелерди көйгөйлөрдү уксап, анан бүт бардыбыз колубуздан келиши көчтөрдү чечкисине салып бошсок деген ниет бар эле. Ошол ниет тилектер бүгүн жүзөгө ашып атат. Мен биринчи баарыңызга рахмат айткым келип атат. Жерде бала кезинен ушу сахнада далай жолго чыктык. Мен эсимде ушу Аманжулустан бери эсимде бар. Анан Жаманкулов болду, анан Тайлакбай Мусаев, анан Урузбек Акимбаев, анан студент болуп кеткенмин. Агайларым, эжекелерим отурат, айыштыларым отурат, айыштинелерим отурат. Атаң өлсө өлсүн дейт, атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Ошон үчүн баары бир мындай көңүл толкуп, сүйүнүп турам, жетін албай турам. Буга чейин депутат катары бул жерге чыгып сүйлөй элек болчумун. Bir-iki жолу келип кеттим, анда тажрыйба жок экен. Көрсө ошо чече турган адамдарды кошо ала келиш керек экен. Дароо эле байланыштырып, маселени дароо эле чечип кетпесең, өзүм отуруп алып, жазып, анан барып бирден чалып, маселе кыйындап кетет экен. Эми чындыгында Каракулжа ырдайт элек баягы Каракулжа өскөн жерим, эрезеге жеткен жерим, көрбөй калсам сагынам, Каракулжага кагыламын деп, чындап эле сагынат экенсиң. Бирок убагында кадырын билбейт экенсиң. Кийин шаарда иштеп калгандан кийин, колуң бошобой калгандан кийин, ушу келгиң келет, келе албайсың. Жүргүң келет, жүрө албайсың. 5 күнгө пландап келсең, 5 саатта кайра кетип калышка туура келген күндөр болду. Иши кылып, ушу катал шартына карабай, тоо дебей, чек ара дебей, чек дебей, ошол жердин түйшүгүн көтөрүп, ысык сууна күйүп жүргөн сиздерге чоң рахмат. Кудай ден соолугуңузду бекем кылсын, 2000 бийик болсун. Даким мырза, мен ушу жалаң активдер эле келип калбасын, каалагандар келсин деп өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 күн мурда соцсеттен чыгардым. Ушул жакта жолугушуу болот деп. Көргөндөр бар, кол көтөрүп коюңуздарчы. Окугандар, көргөндөр. Ошо көрүп келсин деп, анан видео кайрылуу кылайын деп, анда өтө көбөйүп кетпесин деп, ага да барган жокмун.
чыгылып бүгүн маселе чечели, көйгөйлөрдү, маселелерди айтыңыздар. Ага чейин мен бир тааныштырып коеюн депутаттарды. Аркы четтен баштай берели, кыздын 40 чачылуу дейт. Өзү көп жыл бою прокуратура системасында иштеген. Абдан мыкты юрист. Көп тилдерди эркин сүйлөйт. Динара Ашимова. Мурда социалдык комитетти башкарат болчу. Кийинчерээк Европа менен кызматташуу тобун жетектеп кеткенден кийин ал соц комитетти өткөзүп берип, бүгүн ошо Европа тармагынын депутаттарынын ошо жагын карап аткан депутаттарыбыздын бири. Өзү азыр экология кодексин жазып атат. Социалдык жанагы био коопсуздук боюнча мыйзам долбоорунун демилгенин автору ушул эжекебиз Динара Ашимова. Сизге чоң рахмат. Анан бир жагында ошол маданиятты, адабиятты, саламаттыкты сактоо тармагын, илим билим берүү тармагын, иши кылып социалдык тармакты караган комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева. Эжекебиз Умайыны деп коебуз. Канчалаган балдардын бул дүйнөгө келишине себеп болгон абдан сабаттуу медик, коомдук ишмер, азыр абдан мыкты долбоорлорду жүргүзүп атат. Анан мен бул кишини өзүнчө да бир алып келип кетейин, урматтуу аким. Кийинки айта турган кишини. Бул киши убагында 453 айыл өкмөтүнөн өзүнүн айыл өкмөтүн биринчи орунга чыгарган киши. Айыл өкмөтүнө барсаң, айыл өкмөтү эле шаарга окшоп калган. Бүт бардыгы жаркырап, стадион номер куруп таштаган. Анан мен акчаңар көп окшойт десем жок, көбүнчө проект менен кылыптыр, Араптан инвестор тартыптыр, чет өлкөлөрдөн инвестор тартыптыр, жергиликтүү элди мобилизация кылыптыр. Ушул тажрыйбаны деле бир келип билгенин айтса, бизде да мыкты айыл өкмөттөрү бар. Ошондо билимге билим кошулса жакшы болот беле деп ойлоп, жөн гана бир семинар калып келейин деп жүрөм. Колдойсуздарбы? Замирбек Мамасадыков. Азыр фракция башчысынын орун басары. Өзү болсо конституциялык түзүлүш жана укук боюнча комитеттин төрагасындагы орун басары. Анан дагы бир депутатыбыз бар, аксакал киши Султан Байжигитов деген. Ал кишини Ташкентке жибердик. Ал жакта бир иш-чаралар бар экен. Биз өзү бешөөбүз элебиз. Шайлоодо бардыгы 5 болсун, 5 деп жүрүп, бешөө эле шайланып калдык. Бирок билесиздер, бир тыйын коротпой шайланган болдук. Ошон үчүн ошого карабай уюткул элибиз бар экен. Талас абдан жакшы добуш берди. Ысык көл, Нарын, Жалал Абад, Ош, ошонун ичинде билесиздер, мен же бизнесим жок, же бир куруп койгон объектим жок. Ошого карабастан ишенип сүрөп шайлап берген бардыгыңыздарга чоң рахмат. Анан бул жака дагы жетекчилерди чакырганбыз. Атайын Бишкектен министрликтерден чакырып алып келмекпиз, бирок ал жакта көрүп атасыздар, ШОСтун башчылары. Анан ошолорду иштен алакырды кылбайлычы деп алып келген жокпуз. Мамлекет ойлош керек да биринчи кезекте. Жөнөкөй чурулгондо алып келип алдыга коюп бермекпиз, калган сурооңорду бере алмаксыңар. Анан областтын жетекчиси дагы ошол ШОС бүт областтын жетекчилер, губернаторлор дагы орларында болуш керек. Талап ошондой, мен министр болуп иштегенмин, абдан кыйын болот мындай күндөрү. Ошон үчүн губернатор дагы бүгүн уруксат бердик. Ошо эл менен болуңуз, тиякты иш менен болуңуздар. Анан бул жерде азыр Кулубаев Дамир Садырбековичти өзүңүздөр билесиздер. Ошондой эле Кыргыз Республикасы министрлик кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Ош облусу боюнча жетекчиси Актазаров Марат Акназарович келип отурат. УКС деп коебуз, туурабы? Бул жакта эмне курулуш керек болсо, мектеппи, спорт залбы, ФАПпы, ушул киши жооп берет. Жакында эле дайындалдыңыз, Канча болду? 4-5 ай болду, жаш кадр экен. Сүрөп, колдон келишинче жардам берип, жакшылап иштетип алалы. Чоң рахмат сизге. Анан Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Ош облусунун номер 5 аймактык бөлүм башы Турдукулов Абдиганы Садирович. Ушул транспорт тармагы бизде абдан маселе, билесиздер. Жакында көчкүлөр башталат, башка болот дегенде. Кыргыз Республикасынын транспорт аны айттым, Анан Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Ош облустук бөлүм башчысы Эшейбаев Өмүрбек. Келдиңизби? Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин Ош электр тармактар ишканасынын башкы инженери Раймалиев Марат Кыдыралиевич. Чоң рахмат. Анан бир жолуксаңыз, эмне үчүн келбегенин түшүндүрүп коесуздар, жагдайды. Анткени мындайга өтө олуттуу караш керек да. Негизи фракция чакырганда келбеген, бул чоң одонолук, мыйзам бузуулук. Ошон үчүн бир түшүндүрүп коюңуз, эгер жөлү болсо түшүнөлү, болбосо чара көрүш керек. Чоң рахмат. Анда эмесе мындай кылалы. Бир сураныч. Негизи суроолорду канча мүнөткө чейин кылсак болот? 5, Депутаттарга 3 мүнөт берет. Анан көрдүңүздөр, бир айтышып аткан мезгилде 3 мүнөт бүтүп калсат, аны эл билбейт. Мүнөт бүтүп калганда микрофон өчүп калат. Анан нар жактагы бизди калашынча согот, анан Нуржигит унчукпай калды го деп сөз кыласыздар. Кайра жазылгычакты кийин
району көчөсү индекси колунан бери даттаят. Эгерде бирөө жагы элдин көчө айткандан тартынса, жазып берсеңиздер, биз сөзсүз байланышабыз. Анткени телефондорубузда кошусуздар бул жака. Bizde автор мектеби бар да. Чече албай атат. Андан көрө айында жашашты өзүңүз эле чет элге чыгып атасыз. Айында жашашка эстим болуп атат. Мамлекет тарабынан. Былтыркы жылы 3-4 жылга выбор трассада болот. Трассаларды кайсы жерде бар өзгөргөн алайга чейинки жол. Толук айтып койсоң, Курдалды ким Айыл өкмөт токтом чыгарып берген документтери бар. Курулушты ким баштаган курулушты? Жабылган. Жок. Ашар жол мененби? Ашар жол менен. Соцфондду төлөйсүңбү? Соцфонд өкүлү, урматтуу. Сөз берип койсоңуз. Жол берип койсоңуз, жол боюнча кайсы көчө канча чакырым кирген? 2023-жылы. 2023-кө Красноярдан Карабулжа көчөгө жол түшөт деген. Бул эл аралык жол түшөт деген. Бул боюнча берип коем, бул боюнча маалымат былтыр Нурбеков Адабиевич. Ошо Минтранспорттун межведомственный рабочий группа келген, келип туруп ошо предварительный маршруттарын карап кеткен. Ошо өзгөн Карабулжа алайга чейин. Азыркы мезгилде маалым коэффициент боюнча мен айтып кетет элем. Бизде азыр комиссия иштеп жүрүп атат. Комиссияга биздин депутаттар, анан кийин өкмөт кирди. Карабулжа районунда жалгыз эле бир 29 кесиптик лицей бар. 29 кесиптик лицейдин зданиясы 80 Кээ бир жетекчилер өз айылы, өзүнүн району дегендей кылып коюп атат да. Эми көйгөй болгондой бул Кыргызстан деңгээлинде саясатчы дегенден кийин бул Кыргызстан ар бир бурчунда көйгөй ошол элчиктик болушу керек да. Мисалы Суроо бар эле Садыбековичке, урматтуу аким. Негизи эми тоолуу райондор, мына Карабулжа, Алаш, ошол райондордо жаштар аябай аз, баарыбыз билебиз, баардыгы миграцияда жүрөт. Правильно, значи, биз Оштон келдик. Оштон 15 адам келдик. Ошол бизги медицина тармагы боюнчачы. Биз органдардын алмаштырып мектепке, Карабулжага китеп тойлганыңызда өзүңүздүн Япон кереметин сыры китебин алган болчумун. Жана ушул китептер мен өзүмө аябай тарбиялык жактан ички маданиятымды. Болсун, келечегиңиздер кең болсун. Салам алейкум. Мен баягы эсиме келип кетти. Биз сүрөткө түшөт десе, жасанып центрге келип, анда автобус күнүгө 2ден каттачу эле. Анда мындай кыламы? Азыр мен кыскача мындай кылайын, өзүңүздөр бир арасынан тандап бергенде канча бир маселени алсак болот. Барамыздар эмес. Сайдулканы мектебинен баштадык, туурабы? Анан центрде Токтогул көчөсү айтылды. Кыргыз индустрия менен базардын ортосундагы маселе айтылды. Ибраимов Жылдызбек деген мырза чыгып бул айтылгандагы Назаров мектебине аз барып келели. Спорт зал, Биркан чарба, соцспорт маселесин айтты. Эжелер, замандаштарым, карындаштарым, инилерим, бир туугандарым. Bir учурда ошол жерде келгенде Маман Айшев отурат эле. Bir учурда ошол жерге келгенде Жеңишбек Шамшиев отурат эле. Bir учурда ошол жерге келгенде канчалаган асыл инсандарыбыз отурат эле. Азыр отуруп ошолорду эстедим чын айтканда. Бара-бара ара коюлбайт экен, суюлат экен. Башка жерде жолугушуудан мынчалык толкунбайт элем. Анткени баскан издерин калган жер, өткөн тарыхын таржымалын калган жер, таасирлер, сезимдер калган жер башкача көрүнөт экен. Ушул сахнага чыгыш бизге бир чоң сыймык эле. Азыр эмнегедир ошол инсандарды эстеп отурдум, эскерип отурдум. Жандары жаннатта болсун. Айтайын деген өмүр бат өтүп кетет. Азыр анча-мынча ачуу менен бирибизге сөз айтып алдык. Жүрөктөр тазалап кечиришип кетели. Кийим кир болсо адам адамдан жиркенет экен, бирок жүрөк кир болсо Алла Таала өзү жиркенет экен. Чын депутаттарды деле ичип койду, жеп койду. Депутат десе сөзсүз миллиардтарды жеп алган. Кыздар Америкада, аялы Дубайда соода кылып жүрөт да, мен аялымды четирүүгө бир да чыгара элекмин, ачыгын айтайын. Апам да чыгара элек экен. Депутаттардын арасында деле бар, таза балдар, эл журт ойлогондор, министрлердин арасында деле бар. Мамлекеттик кызмат иштегендердин баардыгы эле жейт ичет деген ой туура эмес экен, ушуну айтып коеюнчу.
Анан билбей бир айып кылып алсаң, акыреттеги жоопка тартылуу деген. Анан бул жакта эле күйбай деп атат, бул жакта эле бир бардык эле бирдей эмес. Кээде орой мамиле кылат мамлекет кызматкерлери, аким урматтуу, аким ушуга да мамиле айтып койсоңуз. Алар эми аманат элдин жүгүн аркалап ошол жака барган жок дегенде күлүп жайнап ашым болбосо ашым болот деп ушуга үйлөнсөк жакшы болот эле. Мен чет өлкөдө көп окудум билесиздер, чыгышта, батышта бир 5-6 мамлекет окуп келиптирмин. Алардын чиновниктери аябай кичпейги болушат, ошол жагынан өзгөчөлүп турат. Анан ошого чоң рахмат келгениңизде, улугбаш кыздарды кечип кылып. Дагы бир айтып коеюн, атаң өлсө деп, атаң жүргөн өлбөсүн деп, мына Шайырбек агай турат. Бул инсандардын дагы элге жерге сиңирген эмгеги аябай чоң. Мен бирдекени айтайын. Биздин деле сыйлыктарыбыз бар, фракциянын ардек грамотасы бар, жогорку кеңештин ардек грамотасы бар. Алып берели. Мен неден корком? Неге ала берет? Аларда менин милдетим чоңур дегендер бар да. Бир адилеттүү система болсо, жылына 5-6 адамдан алып берип турган сыйлык керек экен. Өмүр бою керек экен, эртең пенсияга керек экен. Ошон үчүн бийик болобу. Аз эле элбиз. Ынтымак эле болсо баары жакшы болот. Биз кызматыңыздардабыз, колдон келишинче. Бул орунга деле барган Аллахтын буйругу, сиздер себеп болдуңуздар. Чоң рахмат, Кудайым колдосун, коргосун. Ошол жерде отуруп көздөн кеттикпи, сөздөн кеттикпи, амалдан кеттикпи, эгер бизден келсе кечирип коюңуздар. Чоң рахмат. Жалпы ошол бир фракциянын депутаттары бул жигит баш болуп. Сен айтып атпайсыңбы, биздин өзүбүздүн туулган жерге келип толкунданып атам деп. Биз дагы ошо сени көрүп чынында толкунданып атабыз. Биздин балдар ушундай чыгып, элдин көйгөйүн чечип, ушундай болуп турса, туулган жериндеги эл аябай сүйүнөт да. Аның абдан туура. Силерге дайым бак берсин, баскан жолуңар байсалдуу болсун. Алган багытыңар туура болсун. Ушу элдин көйгөйлүү маселелерин чечип, ушу элдин алкышын алып жүрө бергиле. Өлкөбүз тынч болсун. Качан үй бүлөбүз, өлкөбүз тынч болсо, анан ушундай баардыгыбыз ушу кеңешти алып отуруп маселе чечет экенбиз. Ошондуктан биринчи ошол өлкөбүз тынч болсун, эли журтубуз эсен болсун. Ошонун камын көрүп жүргөн ушу жалпы жогорку кеңеш, жалпы эле өкмөт, ушу президентибиз баштап баардыгы аман болсун, ушу элдин тилегин аткара берсин. Биз силерге өмүр тилейбиз, жакшылык тилейбиз. Дайым ушундай жакшы ой тилекте жүрө берсин. Үй бүлөңөрдө тынчтык болсун баардыгыңыздарда. Алган багытыңар туура болуп, ишиңер ийгиликтүү боло берсин. Амин. Чоң рахмат. Көргөндүм мындайдын бул калпынчылыгыбызды сөзөп коём. Биздин жактын эме сүт эмчүлөр анан 500 өзүбүздүн Кулната мамлекет жаратылыш коргунда өскөн өсүмдүктөрдүн 500 түрүн гербарий 500 түрүн даярдаганбыз. 338 китепте сүттө өспөгөн су кулата коргон чыкты. Дүнөсүндө жок өсүмдүктөр жети өзү немеси терисини неме болот дагы. Немесе жасайт. Бул биология биология өзүнүн каралган жаныбарлар. Бул биздин ашкана. Концерттер окшош кезме ошо айтып айтпайбы? Өмүрүнөн берсин, Кудай буюрса. Куда калса, ушундай заман келатат. Бул жерде отуруп, мисалы Япониялык Сакамото, Россиялык Иван, Америкалык Жон менен конкурент болуп турган заман келатат да. Азыр мисалы биздин Америкада жүргөндөр барбы? Алар трак компания иштетет, а диспетчерлер Кыргызстанда отурат. Ошондой заман келе атпайбы? Ошон үчүн менин билим жакшы алгыла, макулбу? Жайыңарды көрүп, заманбап мектеп куруп берели деп аракет кылайлы деп. Кудай буйрукса. Тилек кылып коелу, Кудай мектеп сиздерге бир жар мектеп куруп берели. Амин. Рахмат. Эми биз ошол 1,5 мына жанагы Лайталарда 1,5 гектар трансформация кылганбыз да мектептерге. Ошо менен жалпы. 1,5 гектар Лайталарда кайсыга? Баягы Назаров. Назаров мектеп. Мынау мектеп авариялык аламатат ушу корпусу.
Проблема жан беребичи, анан бул жакта деле проблемалар көп негизи. Канча бала окуйт? Азыр 6 бала окуйт. 6 бала. Мектеп бала бакчаны азыр кошту. Бая жыйында мектеп айтылган биринчи мага абай жазыптыр эле. Телефонун таап жазган экен. Каныңыздар менен тыныч болуңуздар, ишиңиздерди Алла Таала кур баштай берсин, а? Депутаттардын чемпионаты бар да. Шамал кайда ылдымаган. Конусунда акчалар турат. Анан ушундай